Супер инфо гезитинин жаңы санында. Баткенге Тажикстан бастырып кирип 59 адамдын өмүрүн кыйды. Супер инфо жаңы санын чек арада окко учкан кыргыз баатырларына арнады. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун трибунасында Тажикстанды агрессор деп атады. Баткенде көз жумган жоокерлер акыркы жолу ким менен сүйлөшкөн? Алардын бири апамды жакшы карагыла деп билдирүү жазууга үлгүргөн. Өрчү Самат Дөлөтбаков тил үйрөнгүсү келбеген адамдарга таң калам дейт. Төрөттөн кийин аялды кантип тыңытуу керек? 40 күн этият болбосо аял оорукчан болуп калышы мүмкүн дешет адистер. Депутат Жанар Акаевди маекке чакырдык. Депутаттарда азыр бир гана күч бар. Ал микрофон, деди эл өкүлү. Элге дем берчү ыйлаба кыргызым, ойлон ырлары эмнеден улам жаралган? Авторлор айтып беришти. Эки сулуу деп таанымал интернет жылдыздарынын маеги. Биз жалкообуз, бири-бирибизди түрткүлөп иштетебиз дешет шайыр кыздар. Азыркы жылдыздардын көбү бакалды билбейт дейт ырчы обончу Бакыт Мамаев. Белгилүү обончу Арзыбек Бейдияровдун жубайы. Кызганычты ичиме жутуп жашадым дейт. Ит мурун кан тамырды тазалоодо миңдин бири дешет дарыгерлер. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.